رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان. Biz ошол денебизге кам көрүп жүрсөк, таза кармап жүрсөк, оорудан дагы эмне болот экенбиз? Аман болот экенбиз. Эмкеде кандай болсо дагы оору болуп турат Алладан. Бирок пайгамбарыбыз эгер ооруп кала турган болсоңор, ошол өзүңөрдүн денеңерге кам көргүлө дагы дарылангыла дейт экен. Пайгамбарыбыз айтат: "Ма анзалаллаху азза ва жalla даан илля анзалаху лаху даваан." Дартты берген Алла Таала анын шифасын дагы берет дейт. Бирок ошол шифаны эмне кылышыбыз керек экен? Издеп, себебин карманышыбыз керек. Кээ бирлер айтат: "Эми ооруп калдым, дарыланбайм, Алла Таала өзү дарылайт" деп. Жок, андай эмес. Biz өзүбүздүн денебизге өзүбүз зулумду кылбашыбыз керек. Ооруп кала турган болсок, демек дарыгерлерге кайрылып дарыланышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өз сөзүндө айтат, бул хадисте мындай деп келет. Буну бир киши айтат, Абул Ахвас деген, күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыздын жанына келдим дейт. Бирок мындай көртүү эмес, жөнөкөй эле бир аз балки кирирээк кийимди кийип алганмынбы дейт. Анан пайгамбардын жанына келсем, пайгамбар сурады дейт: "Сенин бир акчаң барбы, мал мүлкүң барбы?" деп сурады дейт. Ошондо айттым дейт: "Ооба, менде бар." Десе, "Эмне байлыгың бар?" десе, бул айтып атат: "Менде төөлөрүм бар, койлорум бар, жылкыларым бар, анын үстүнө кулдарым бар, кызмат кылган" дейт. Ошондо пайгамбарыбыз мындай деп айтты: "Алла Таала сага өзүнүн ушундай рызкы нематтарын бергенден кийин, сенин ошол үстүңдө Алла Таала ошол рызкы нематын көргүсү келет. Ошону колдонбойсуңбу" деген экен да. Экинчи жагынан пайгамбарыбыз: "Эми колуңда бар болгон болсо, бир аз тазараак кийинип албайсыңбы? Жакшыраак кийинип албайсыңбы?" деген пайгамбарыбыз өзүнүн насаатын айтты дейт. Эми бизде чындыгында кийинет десе эле жанагындай бир текеберлик үчүн кийинген арам болот. Бирок тазалык үчүн деген ниетте кийинген болсок, бул жакшы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын имам Бухари риваят кылган хадисинде келет. Айша энебиз айтат: "Пайгамбарыбыз убагында жумага адамдар ар тараптан келет эле" дейт. Анан шамалдар болуп турат, эми ал жак чөл. Адамдар келатканда кээде чаңга баягы душар болуп калат, ар кандай абалдарда келет эле дейт. Кээде тердеп кетет, күн аябай ысык. Анан тердин жыты чыгып ушундай болот эле. Ошондо пайгамбарыбыз айтты дейт: "Лау аннакум татаххартум ли яумикум хаза." Ар бирибиз ар кандай ушундай абалдардан келип атабыз, ошондон бир эртерээк келип алып, ушул жума күнгө даярданып, бир аз жуунуп, тазаланып, кийимдерибизди да тазаланып алсак жакшы болот эле деп пайгамбарыбыз ошол убактагы сахабаларга дагы өзүнүн насаатын айткан. Демек адамдар жыйналган, чогуу намаз окуган жерге дагы таза болуп келген жакшы деп.